Борбор каланын көчөлөрүнө унаа батпайт. Көбү эски темир тулпардан чыккан зыяндуу заттын ден соолукка канчалык таасири бар экени аныктала элек. Бирок адистер Бишкектеги унаалар айлана чөйрөнү булгап жатат деп коңгуроо кагууда. 2 жуманын ичинде бензиндин баасы көтөрүлө баштады. Адистер Кыргызстан бажы биримдигинин күйүүчү майга байланыштуу техникалык регламенти качан иштей баштаарын айтып тынчсызданууда. ЯЭП талабына ылайык Кыргызстан 2019-жылдан тарта сапаттуу күйүүчү май колдонууга өтмөк. Бүгүнкү күндө мына Е2 аймагында, Европанын аймагында Евро 6, мындай чыкканда К6 классындагы отундарга өтүп жатат да класстагы. Ал эми болсо биз бүгүнкү күндө ошол эч кайсы класска илинбеген аябай эле төмөн сапаттуу күйүүчү заттарды Кыргызстанга ташып келип атышат да биздин кээ мындай чыккан ишкерлер. Экологиялык уюмдун өкүлүнүн айтымында унаадан чыккан зыяндуу затка кошул ташыл болуп, кышында Бишкек жебинен жана баш каланы айлана курчаган конуштардан чыккан түтүн шаарды ышка чулгап жатат. Фонд жетекчиси алардын ичинен автомашина абаны көп булгап жатат деп эсептейт. Россиянын адистери санап чыкканда орто бир эле автоунаа, жеңил эле автоунаа жылына сапаттуу бензинди колдонгондо жылына 2000 тонна баягы уулуу заттар бөлүп чыгарат экен. Ана биз санап чыкканбыз. Эгерде биздин ошо автоунаалар баягы канча орто эсеп менен бөлүп чыкканда биздин эле Кыргызстанда автоунаалардан чыккан уулуу заттар 8 миллион тоннаны түзөт экен бир жылда. 8 миллион тонна. Анан кийин могу смог каяктан дейсиңер? Жайында деле турбайбы ошол смог. Кышында ТЭЦ кошулганда эле баягы кара өңгө айланып анан ичинде калыңдап калат. Экономика министрлиги тамак аш коопсуздугу жана башка тармактар үчүн ЯЭПтин талаптарын аткарууга 2 жылдык өткөл мезгил берилерин, күйүүчү май регламентин ишке ашырууга өлкөдөгү өндүрүш даяр болбой, кошумча убакыт берүү өтүнүчү келтирилгенин билдирди. Күйүүчү май чыгарган заводдорго модернизация кылыш үчүн убакыт керек да. Анын үчүн да акча каражат табыш керек. Ошон үчүн жанакы полностью технологический процесс өзгөрүш керек. Алар азыр К2 чыгарып атат. Дизелдик майдан автомобиль К2, К3 чыгарып атат. Алар азыр К4, К5ке өтүш керек да. Пандемия болчу карата жанакы баары границалар баары жабылып калбады. Ошон үчүн жанакы анча-мынча жанакы модернизация токтоп калышты. Ошон үчүн биз жанакы 23-жылга чейин эмнелер үлгүлөп атат да, жанакы модернизация кылуу үчүн. Ошон үчүн дагы 2 жылга 12-август 25ке дагы суранып атат, дагы 2 жылга. Ал ортодо Бишкекте абанын булганышын аныктаган эсептегичтер ишке кирди. Азыркы күндө шаардын ар кайсы бөлүгүндө жана чет жакасында бардыгы болуп, 39 эсептегич иштеп жатат. Бул эмне берет? Бул болсо азыр болсо кайсы жерде загрязнение көп болуп атат. Влажность, CO2 кайсы жерде болуп атат, шамалдын ылдамдыгы, ошонун баарын тең азыр бириктирип, компьютерный моделирование каралса, математический моделирование. Ошондо бизге картина көрүнөт да, жалпы кайсы жерден келип атат. Источник себеби эмнеден болуп атат. Биринчи бизде азыр себебин билбей жатабыз да, ошондуктан ушул датчиктер коюлуп атат да, хотя бы первоисточник маалымат алыш үчүн. Акыркы жылдары суук түшкөн маалда Бишкекти ыш басып, абанын булгануусунун себептери талаш тартыш жаратып келет. Кыргызстанда кайсы тармак көп зыяндуу зат чыгара турганын аныктаган лаборатория жок. Уланбек Тиканбаев, Бекчан Токтосунов, Ала Тоо 24.